Нурбек Өмірбековичте. Рахмат Чолпон алайымда. Медер Асанович, сізден бұға чейінке іштеген қарап шықтық еме, зам болып іштеген тұрбайсыз 2 жыл. Іште мен ойлайым білесіз депші. Сіздің қолдайбыз, анан кейін ушул жанагы көмір кеніне берілген лицензиялар бойынша, общий Кыргызстан емес, мага Жумгал боюнча айтып бересизби, канча берилген? Кеменде Жумгал району боюнча. Барбы өзүнчө? Именно көмүргө берилгендер, Микрофон иштетип алсаңыз. Жок, кагазыңызды алып келип берет, балдар. Азбек. Алып келип берип коелучу. Жардамчыңыз жаныңызда жүрүш керек, бастан кагазды көтөрүп алып. Алып алсаңыз болмок экен. Микрофонду иштетип коесузбу? Нарын областы боюнча 124 лицензия, негизинен 124 лицензия бар экен. Жумгал районунда 25 разработка лицензия көмүрдүкө. Ал казууга разработка казууга мүмкүнчүлүгү бар деген да, разведка 3. Жок, разработка болгондорду айтсаңыз, тиги мындай болуп атат да, ошол лицензиялардын баары берилип, булар иштебей эле отурушат да. Булардын өзүнүн жылына тапшыра турган нормалары бар да өзүнүн. Аларды ким контролдойт? Мисалы, ар бир ошол бир көмүр кени болсо, ошого берилет. Мисалы, 100 тонна бул ушул жылы тапшырыш керек, мисалы. Или 50 тонна деген бар да, ар бир нормалары бар да өздөрүнчө. Ошол боюнча маалыматыңыз барбы, тапшырып аткан? Жанагы айтып аткан бир негизи көйгөйлөрдүн бири ушул да, Нурбек Өмүрбекович. Мурда кийин лицензияларды алып эле эч кандай жумуш кылбай, анан лицензияны сатабыз, башка бир бизде ошондой возможность барбы? Андай бар, анан алгангачы, эгер мыйзам керек болсо, ошо мыйзамды иштеп чыкпайлыбы? Эгер ошолор иштебей турган болсо, ошол берилген пландарды аткарбаса, биз ошону кайра лицензияны уже отзывать этип алышыбыз керек да, кайрачы. Иштей турган башка бирөөнө бериш керек. Алар жөн эле кармап отурат да, туурабы? Бүгүн ошондойлор менен көрүшүп атабыз. Алардын сроктору, мыйзамдар сиздер аркылуу ошондой ар түрдүү талаптарды коюп келебиз. Ошондой мыйзам барбы? Ал мыйзамдар жоболор бар. Келиңиздер, ошол мыйзамды иштеп чыгалдагы, ошондой кылалы. Эгер бир жыл ошол планды аткарбаса, ал эмен алыш керек да, ал иштебегендерди ал зачем аерге иштетипчи? Иштегендерге берели ошол иштеп аткандар. Ушул сиз айткан талаптардан дагы бүгүнкү күндө жер казынасыны дагы иштеп жатабыз. Жакынкы айларда дагы киребиз. Ушул законный драхты дагы өзгөртүүгө киргизебиз. Ошого окшогон. Менин оюм мындай да. Сиз эгер эметсеңиз ушул бир кем Кудай буйруса бүгүн макулдук берсек, шайланасыз. Мана ошондо бир күнү бир сиз менен чогуу бир чыгып карап келбейлү Нарын областына. Иштегендердин баарын ошол эмеге жазып алыңыз бар. Айтып мага бир эгер эме болсо бир эмелерди берсеңиз, мен дагы бир персонально карап чыгайын. Ушул 25 лицензияны эртең барып дагы бирсине карап чыгайын. Бирок бүгүнкү күндө бардык лицензиялар боюнча талап кылып отурабыз. Шарттары бар да, сроктору бар. Алардын долбоордо жазылган өздөрүнүн план мероприятиялары бар. Ошону айтып атам, кийинки сроктору бүтөт да. Ооба. Закон оборотной силы не имеет. Ошону биз ошол берилген токтогон күндөн баштап кайра мыйзамды кылсак, күчүнө киргизсек, анда отзывать этип алсак болот да. Ошонун баарын бүгүнкү күндө ар жума сайын бир нече лицензиялар отзывать этилип отурат. Ушундай шарттарды аткарылбагандар мамлекетке кайра кайтарылып отурат. Шарттары бар, аткарбаса кайта түсөбүз. Анан Медер Асанович, мына өзүңүз жакшы билгендей, Кыргыз көмүр иштеп атат, туурабы? Кыргыз көмүрдүн бул иштеп аткан 5 жылдык пландары барбы, кандай иш алып барат? Сиздерге барбы, жокпу? Мисалы, булар кайсы жерден болсо же ошол жерден барып чукуп казып эле иштеп атышат. Атыбалдарды туура эмес жерлерге төгүп атышат, барычы. Ошол боюнча ким контролдойт? Силерде барбы контроль ошол? Бул атайын кызматтар. Бизге баягы ошол моментте сезонго көмүр керек болуп туруп эле, мисалы,
ар кайсы жерден казып атат. Эртеңки күнү ким жооп берет ошолчу? Кандай болот? Мисалы ар бир нерсе план болуш керек да. 1 жыл, 2 жыл, 5 жылга чейин, 10 жылга чейин астында болуш керек да. Мисалы быйыл монча казабыз, эмдиги жылы мынча казабыз, мындай үчүнчү кийинки жылы мындай деген андай жок болуп атпайбы? Ал bizde экология техникалык көзөмөлдөгөн кызмат алардын баягы долбоордон чыкпай талаптарын ошол текшерет. Сиздерге баш этти, сиздер Кыргыз көмүрдүн отраслый органы Минэнерго бирок лицензияны биз көзөмөлдөйбүз. Кыргыз көмүрдө бүгүн 28 лицензия берилген. Сиз айткандай алардын дорожный карталары ар бир лицензия боюнча бүгүн талап кылып иш жүргүзүп атабыз да. Ошол сиз айткандай мыйзамсыз казуулар болсо, мына быйыл акыркы 3 айдын ичинде 2 лицензиясын жокко чыгардык Кыргыз көмүрдүн. Анан калган дагы 26 лицензиясы боюнча азыр жумуштарды жүргүзүп атабыз. Анан ОЗПнын алдында алар менен аз тыгыз иштейбиз да. Көмүр казуучулар менен тынбай жыйнап аларды сүйлөшүп турабыз. ОЗП деген тиги апрель айында башташ керек, мартта башташ керек. Баштаганбыз сентябрда баштайт, октябрда баштайт. Жок, ОЗП даярдыкты да айтып атам да, кышка даярдыкты. Жок, негизинен Кыргыз көмүрдө Жок, мен бир айтарым, Жумгал районунун эң көйгөйлүү маселеси ушул. Элдин баары кайрылып атышат магачы. Ошон үчүн мен сизге айтарым. Сиз түшүндүм. министр болуп шайланып эткенден кийин ушу энергетика менен чогуу барып бир кыдырып чыгалы баарын карапчы. Макул. Кандай иштерди алып барабыз кийинки жылга. Ошол боюнча. Мен ага чейин 25 лицензияны бир сизге аналитика жасап неме кылайын, Рахмат. Ошол боюнча маалымат берсеңиз, рахмат. Рахмат. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович, урматтуу депутаттар.